Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бардыгыңыздардын бүгүнкү арапа, эртеңки айт майрамыңыздар кут болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эмне ниет тилек менен орозо кармаган болсоңуздар, ошол ниет тилектериңиздерге Аллах таалам жеткирген болсун. Орозо убагында, орозого чейин, орозодон кийин канчалаган элибизге жардам берип, ихсан кылган болсоңуздар, Аллах таалам сиздерге эсепсиз ажыр сооптор жазган болсун. Бул дүйнөдөгү, акыреттик дүйнөдөгү ушул жасаган ихсаныңыздардын өзүрүн сообун көрүңүздөр иншалла. Урматтуу мекендештер, биз азыр Жалал-Абадта ушундай рожденный ДЦП балдар үйү бар. Бул жерде 100дөй балдар бар. Биз бул жерге жыл сайын келип турабыз. Жылына бир эмес бир нече жолу келип турабыз. Мына кече жума күнү каарлар үйүнө бардык Жалал-Абадта. Ал жерде дагы 99 каарлар бар экен. Азыр бул жердеги балдар үйүнө кирип, балдардан кабар алып, колубуздан келишче таттуулар менен балдар менен бөлүшүп, анан бул жердин жетекчиси Дамир эжебиз менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө муктаждык эмне? Негизи биз ойлогон элек, ниет кылдык элек, ушу балдар үйү менен каарлар үйүнө ооз ачар кылып берсекпи деп. Бирок бүгүнкү күндө карантин болуп, азыр ооз ачарга тыюу салынган билесиздер. Анан бүгүнкү күндө эң муктаждык нерселерин кече каарлар үйүнө көрдүңүздөр, эмнелерди алынып берилди. Бүгүн да бул жерге ушундай бир скважинага насос алыш керек экен, 80 000 сомдук насос алыш керек экен. Мына ошол насосуна колубуздан келишинче жардам берип, жана башка муктаждыгына жардам берип кетсек деп келип калдык буйруксак. Анда эмесе кирип, балдар менен көрүшүп чыксак иншалла. Olaylar aldırmayınlar, yurtlarımız dinç olsun. Özümüzden dinç olaylı Hudaya, üy böleleriyle ben yülengen bursaylar, koşkanlarıyla, koşakarıyla, bollarıyla orada vasım gönler, üylenmeyenlerine, üylenler, ahlı sağlık, çırağlı keller olaylar, rahmet anneler. Şu bollarını hürmet kepsiler Hudaya. Allah'ın adı. Rahmat Ece, bugün biz özü baldarga ооз ачырып берейин деп элек. Бирок башка муктаждык бар экен бул жерде. Биз Дамир эже менен сүйлөшүп, азыр ошол муктаждыгына кандай алып бере тургандай каражатыбызды алып келдик. Анан балдарга куруп келбестен кичинекей ушундай таттууларды ала келдик. Жыл сайын аттын тамагын колдоп бул жерге келип, керектүү нерсесине жардам берип турабыз. Балдарга сиздер мээрим төгүп карап атканыңыздар үчүн сиздерге терең рахмат айтабыз. Денсаулыгыңыздар улуулаңыздар. Ушу балдарды жакшы карасаңыздар, Kudayım buyursa Allah Teala sözü sizlerle verir. Sizlerim şu yerge ben aptepsiler birdi verse mindi versin. Hoşkallar yine ben koşakar iner. İki dünya saadatını versin. İki dünyada kem bulmayın. Halalda rıslar versin. Halaldan boylu versin. Haramlık mı yedirmesin. Her benden vergi uçkısın, yedirgi uçkımasın. Eksan versin. Hacılarga bolayınlar. Olayınlar, oldurmayınlar. Allah'ım hangisi şunlar yasıyla Allah pakteler inerge bereket versin. İki dünyada kem bulmayın. Allah rahmet. Şulara yeni oldu, şulara mamaladım. Mama deşedi, apa deşedi bana. Vardı. İşe çıksam biri apa deyip, biri mama, biri direktör mama deşedi. Hep degen aydat vardı. Nollan yeni gelip bilgizetti.
Көрүп чыккан көрүп чыктык. Дамир эже, биз Ак ниет аманат коомдук фонду ушу сиздердин балдар үйүңүздөргө келип, дайым жылына бир нече жолу келип, колубуздан келишинче кол кабыш кылып келебиз. Анан бунусунда былтыры да ушул Орозо маалында келдик элек. Кудайдын буйругу экен, Алла Таала буйруп, мынакей дагы бир жылдан кийин ушул балдар үйүндө балдар менен дагы жүз көрүшүп турабыз. Оз ачырайын дедик элек өзү Орозо маалында. Анан кече күнү сиз менен келип, кеңешип, сүйлөшүп, ушундай баягы муктаждык эмне, эң муктаждыгына бир себепкер болуп калса деп сиз менен сүйлөшкөндө, бул жерде чындыгында балдар үйүнө, кечеги карлар үйүндөгү толук 3 маал тамак ашын өкмөт камсыздайт экен, жылуу тамактар берилет экен, кийим-кечектер деле бар экен. Мына өзүңүз дагы айттыңыз, анан ошону эске алып, биз анда эмесе башка ушул балдарга бир керектүү нерсесине жаратып коюңуз деп Ак ниет аманат коомдук фонду азыр балдардан да кабар алып чыктык. Чындыгында бул балдарды көпкө көрбөсөк сагынып калабыз. Себеби андай катып, карайып бараткан жүрөктөрдү мына ушу балдардын алдына келгенде тазарып, агарып, жибип, өзүбүзгө Кудайга шүгүр кылып, ушул жашоодо ушундай 12 мүчөбүз түгөл туруп, бирок кээ бир инсандарга пайдабыз тийбей аткандыгын эстеп, бир тооба кылып кетебиз да. Анан чындыгында келген сайын жүрөктөр канап кетет. Эми Алла Тааланын буйругу экен, Алла Таала буйруп бул балдарды ушундай кылып жаратып койгон экен. Бирок ушул балдарды дагы кароосуз калтырып койбостон, кучагыңыздарга алып, мына бир топ жамаатыңыздар менен, коллективиңиздер менен, мугалимдер менен кадимкидей өз балдарыңыздардай карап, жөн эле карап койбостон, жада калса тамагын да чайнап берген эжекелер да болуш керек, баягы тамагын жей албаган ближайший балдар жатат. Алардын астын тазалап, жууп, жанагындай майдалап беребиз. Мына ошолордон бери карап берип аткан сиздерге жалпы Кыргызстан элинин атынан таазим этебиз. Мына өздөрүнүн жакындары кээ бирлери карай албай, аргасыз ушул жерге таштайт да, карай албай. Бирок сиздер кучагыңыздарга алып, карап, колуңуздардан келишинче мээрим төгүп атасыздар. Апа ордуна апа болуп, эне ордуна эне болуп, ата ордуна ата болуп, мээрим төгүп, ушундай карап атасыздар. Эми Алла разы болсун. Эң жакшы сөздөрдү айтсак да аздык кылат чындыгында. Акыреттик жашоого чейин эле бул жашоодагы бул кылган эмгегиңиздердин үзүрүн көрөсүздөр, буюрса Дамир эже. Сиздерге чоң рахмат. Ден соолук болуңуздар, оорубаңыздар. Анан дагы да муктаждыктарын кеңешип, колубуздан келишинче жардам берип турган аракет кылабыз. Эчке бул жерде ушул 20 000 сом аманат ушул балдардын жанагы керектүү нерсесине, балким пастелине, балким жанагы насос алына турган насоско бир иштетип жаратып коесуз эчке. Анан дагы буйруса дагы келебиз, муктаждыктарына колдон келишинче жардам берип турабыз. Чоң рахмат. Эми мен да ошол өзүм атыман, эмгек жамаатыбыздын атынан, ушу балдардын атынан силерге чоң ыраазычылык билдирем. Силердин фондуңуздарга Кудайым келиңиздер, анда ошол Кудайдын улуу күнү экен, Кудай 30 күн орозо болуп, Кудайдын аракы болуп, эртең айттын алдына турабыз. Баарыңыздарга айт кут болсун. 30 күн туткан орозоңуздар кабыл болуп, эмне ниет тилек кылсаңыздар баары кабыл болсун. Алла разы болсун сиздерден. Колуңуздар менен бир бергенге Аллахым сиздерге миң кылып кайтарсын. Ушул фонддун мүчөлөрүнө дегеле баарды сиздерге турганыңыздар үй-бүлөңүздөр менен аманчылык, ден соолук, кут береке, ырыскы, ынтымак, жакшылыктар, оомат, берекелерди берсин. Алла Таалам, Алла разы болсун сиздерден. Ушу балдардын сооптору тийсин. Кандай ой максат кылсаңыздар баардыгы орундалып, кийинки жылдары ушул күндөргө Аллахым аман эсен көрүшүңүз насип кылсын. Рахмат. Алла разы болсун эми сиздерге. Балдар боюнча бир кыскача айтып кетсеңиз, балким көрүүчүлөрүбүз, биздин колдоочуларыбыз бул балдарды көрүп, чындыгында азыр мен айткандай, кээ бирлер жооп албашы мүмкүн, бул жерге кандай балдар келип калат, эмне маселе менен келип калат, канча бала бар, ушулар боюнча бир кыскача балдар боюнча айтып кетсеңиз, анан балдарга бүгүнкү күндө кандай каралып атат, ошол жактарын айтып кетсеңиз. Анан жаңы эмеңиздер, конушуңуздар, зданияңыздар кут болсун.
былтыры эски корпуста элеңиздер, Балдарды көрдүңүзбү жаткан жерде? сонун условияда жатышатчындыгында мына ушу лежащий балдар былтыр могул жердеги корпуста жатышы эле. Азыр баардыгы жада калса экинчи этажга чыга турган лестница эмес, пандустар, кадимки коляскалар. Коляскаларындагы жаңылары эми сонун баардыгы эң сонун экен. Чындыгында ушул условияны түзүп берген өкмөтүбүзгө, жана жалпы себепкер болгон элибизге терең таасим этебиз. Ошо боюнча айтып кетсеңиз болот. Биз эми Жалал Абадтагы балдардын психоневрология социалдык стационар мекемесинде бүгүнкү күндө 95 бала бар. Негизинен бизде ошол психикалык жактан жабыркаган балдар. Мына жаткан балдарыбыздын 50% төшөк тартып жаткан балдар, төшөктө жаткан эпилепсиктер, дауналар, ДЦПлар, акылы дем балдар, шарлоосу менен ооругандар. Ол бизде 5 группа бар, 5 группага бөлүнөт. Баскан кыздар, баскан балдар отдельный группа, жөрмөлөгөн группа, анан жаткан группа. Анан оор, ошол жанагы психохрониктер оор группадагы балдар болуп бөлүнөт. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көргөндөй ошо мамлекет тарабыбыздан да жакшы көңүл бөлүнүп, ошол Евросоюз менен мамлекеттин кеңешинин ортосунда аябай бир жакшы проект болуп, ошо чоң здание түштү. Кудай буюрса, буга дагы ошо акыркы мезгилде мамлекеттин тарабынан ошо акча каражаты бөлүнүп, дашынакай заманбап эмеректер менен камсыздалып атабыз. Бүгүнкү чейин келип атат. Эми бул жерден дээрлик Кыргызстандын бардык бурчунан, улуу бурчунан балдар бар. Негизи өзүбүздүн түштүк регион боюнча. Мындай балдардын мындай интернаты өзү Кыргызстанда экөө, Деловодкидан бизде эле. Ошол анан кийин эмгек жамаат карайтын негизден ошол нянялар, воспитательдер баардыгы ушул болуп бизде 80ге жакын кызматчыларыбыз бар. Жакында Кудай буюрса монда жаштыкка шарт түзүп калды. Эми күндүзгү бөлүм ачайын деп атабыз. Ушул шаар ичиндеги ушул майып балдардын күндүзгү бөлүм болот. Ата-энеси ата-эне менен болгонго жетпейт да. Ата-эне иштей алат, күндүзү бала бакчага тапшыргандай болуп эртеңин алып келип, кечинде алып кеткенге аябай жакшы шарт түзүлдү. Кудай буюрса. Ошо жакшы. Бейзана Дамиража, сиздерге ишиңиздерге ийгилик, тынч болуңуздар, балдарга Кудай Allah razı olsun. Şerin olsun. Çok rahmat. Бұл мынау ушул жаңы эмеректер, бул эмеректердин баардыгы бүт чет мамлекетте жасалган, бүт качествосы жанагы ISO деп коет, ошол эмелерге жооп бере турган эмеректер. Майып балдар үчүн велосипедтер. Атайын башкарат адам. Майып баланын путун жылдырганга, аракет кылганга. Мыналар атайын вертикализатор дейт, такыр тура алган балдар, боюн кармай алган балдарга атайын тике тургузуп, вертикализировать этип, бүт эмелерин байлап, бул жерге коет. Өзүн кармай алган балдарга. Өзүн кармай, мына өйдө болот, ылдый болот. Муну тургузуп, кармап, кичине барса жүрөт. Бардыгы ушундай бир. Мына даже туалеттер. Мисалы, жаткан балдарды деле отургузуп алып барып, туалетке отургузуп, ордунда эле. Мынчалык эмес, сапаты аябай жакшы мындай. Мына вертикализаторлор, мисалы, абдан кымбат вертикализатор болор. Мына бирөө $3,000–4,000 вертикализаторлор. Бирөө? Бирөө. $3,000–4,000. Ушундай. 200–300 миң сомдуктар болор. Булар өтө эмелери менен функционалдары көп да. Путу болуп тырышып калгандарды эме кылат. Жасап турган, эмете турган. Бүт мына мисалы моунда аябай кымбат вертикализатор. Баланын бою тукпатын кармайт. Бардыгы. Баланы тургузат. Кармайт. Баланын ден соолугуна да пайда болот экен анда. Ушул өмүр бою эле жата бербей. Ушундай бир мен буларды чет мамлекеттен көрүп келем. Чет мамлекетте Кудай буйрса. Иштетип көрдүңүздөр бу? Бул жай эле кечеге келип куралып атат. Эми Кудай буйрса, балдар үчүн иштетилет бардыгы. Мына коляскалар. Мына балдардын коляскасы, мындай биз коляскалар жок. Мына кичинекей балдарыбыз көрдүңөрбү жаткан. Шу балдардын коляскалары бардыгы. Мына коляскалар сүрүлөт. Өз жүрүп кеткен балдар. Бул чалкалат деп отургузуп эме болот экен, а? Функционалар. Сонун. Кадыноктор, тегин кармап басканга.
Сары турат го. Наркалар, Кармап басат, кармап, жан жөрмөлөгөн балдарга туруп баскан мүмкүнчүлүктөр. Могу болсо могу ушул боюнча айтып кетсеңиз ба? бул жанагы балдарга эң керектүү ушул. Биздин сатылган жана балдар эми 5 жаштан 18 жашка болгонду карата, балдары чоң балдар да бар да. Ооба. Аны ошону көтөрүшөт, белдери ооруп, эки жагынан кармап, Тура албаган балдар. өтө кыйын. Ошону кроватка эле мону салат дагы. Кроватка бул жагын коюп туруп, баланы жаткырып туруп, секин алып, илип туруп, анан мунун эми пульттары менен муну секин сүйрөп алып туруп, андан алып барат. Кайра эме жаткырып туруп, жууп туруп, мына бул сетка. Жууп, памперсин алмаштырып, кайра эме тап келип, бул уже кызматкерлерибизге абдан жеңилдетет. Сонун экен да. Азыр дагы могу экинчи этажда эме бар. Жанагындай баса турганга эме кылып жасашты. Кече установка бүтпөй калды. Ушундай эмеге полностью эме койду. Баланы ушундай кылып туруп эмесин кийгизет, путь менен бастырат. Жылат акырын. Баспаган балдар. Реабилитациялануу ушундай. Түшүнүктүү. Мындай абдан жакшы. Сонун экен. Дагы келет, дагы башкача дагы эмелер келет, бар да, келе турган эмелер. Менин раскатный эме нускасы. Бул эмне? Бул эме жасайбыз. Гончарный круг. Гончарный круг деп коет. Кувшиндар жасайт го. Ошондой балдардын мелкий мотор, колдун мелкий моторикасын развитие кылат. Кувшиндар жасап, колдору менен кызыгып, ар түрдүү тарелка эмелер жасайт. Раскатный доска деп коет, бери коюп туруп, жаз эмелеп кеткен. Гренаны жая турган. Түшүнүктүү. Жая тургандан кийин эме коюп, тарелкалар жасайт. Сонун шарттар түзүп бериптир.